Азыр бүткүл дүйнөдө COVID-19 дагы 3-чү волнасы деп коет. Ошондой волна менен, толкун менен дагы кетип атат. Азыр көрүп атасыңар. Мурун ооруган адамдар дагы кайрадан дагы 2-чи, 3-чү ирет ооругандар да болуп атат да. Статистика боюнча 20% ооруган адамдарда иммунитет же аз болот экен дагы 6 айда түгөнүп калат экен, калбай калат экен, же болбосо такыр эле иммунитет пайда болбойт экен да. Антитела, организмдин антитела, ковидке каршы антитела пайда болбойт экен. Ошол себептен азыр эки эле гана жол бар. Биз адамдарда биринчи бул вакцинация алыш керек. Экинчи, эгерде ооруса, жанагы антителаны кандан текшерип, эгер антитела болсо, ошол түгөнгөндөн кийин кайрадан дагы вакцинация алыш керек. Мына ушул гана эки гана жол бар дүйнөдө. Бул боюнча мен өзүмдүн коллегаларым менен дагы Америкадагы, Европадагы коллегалар менен мен байланышып сурап атам. Алар дагы айтып атат. Мисалы, Европада, Америкада ооруканаларга дарыгерлерди дагы, медициналык персоналдарды дагы, жана башка адамдарды дагы эгерде вакцинацияң болбосо жумушка албайт экен. Жумуштан айдап кетире берет экен. Ошон үчүн биз алар поголовно бүт миллион адамдар вакцинация алып атат да, вакцинада алып атат. Биз андан эч качан коркпошубуз керек. Жанагы айтып аткан ар кандай жанагы интернетке, социалдык тармактарга чыгып атпай, мунун бардыгы жөн эле жалган, антипиар кылып атат. Жанагы компаниялар бири менен бири ат салышып, тирешип, ошон үчүн жанагындай терс нерселерди таратып атат да. Мен ойлойм, мунун баары жалган. себеп дегенде мен байланышып турам чет элдик коллегалар менен, алар айтып атат, эч кандай коркпой эле вакцинация алыш керек. Вакцинаны биз алышыбыз керек. Мындан коркпош керек.